Айымдын көркү чач делинет, ал айымдардын жүзүнө сулуулук, келбетине көр кошуп турары анык. Акыркы жылдары айымдардын чач өрүп жүрүүсү модага айланууда. Мындан улам жөнөкөй чач өрүүнүн түрлөрүн үйрөнгүңүз келсе, алдыдагы пайдалуу кеңеш сиз үчүн болмокчу. Ал үчүн бизге Борбор калабыздагы сулуулук салондорунун чач тараштары бизге жардам беришмекчи. Азыркы жай убактысына атайын чачтын өрүлгөндөр да болот. Ага чачтын желке көтөрүлүп турганы оң. Ошондуктан азыр көтөрүлгөн. Орусча айтканда собранный прическа кылабыз. Ал үчүн бул чачты тең ортодон бөлүп алабыз. Күнүмкө өргөн эле чачтай 3-төн баштайбыз. Эң узун, эң кыска дегенде ушул чач туура эле болот. Мындан кыска болсо жай болбой калат. Бул жагын акырын өрүп туруп, бул жагын чыгарыш керек. Ушул чыгарылган чачтар прическанын акыркысын көрсөтөт. Ушул чыккан чачтар менен толук прическа көрүнөт. Бул үчүн байлап коебуз. Эми бул жагын кайра эле ушундай алып беребиз. Бул өрүлгөн чачтарды бир прическага келтириш үчүн мындай чыккан чачтарды сыртка кайрып, учтарын мынтип киргизебиз. Невидимкалар менен катырабыз. Мындай жөнөкөй эчтекеси жок өрүлсө, мындай көчөгө чыксак болот, күнүмдүккө. Эгер мындай кол шпилькаларды кадап койсок, бул уже вечерний прическа болуп калат. Биздин чач өрүлгүбүз уже даяр. Жакшылап карасаңыздар, бул жерде роза чогулган. Мынтип конокторго барсаңыз да болот. Кыска кара чачка, жумушка, мындай встречаларга бара турган чач өрүмдү баштайбыз. Ал үчүн бул кыска чачтар алардагы эмеге кириш үчүн, өрүмгө кириш үчүн башын чолка жагынан баштайбыз. Бул дагы ушундай эле дракондон башталат. Үчөөлүктөн эле баштайбыз. Бул жагы кыска болгондуктан мундагы кыска жагына тартып өрө беребиз. Чач катуу болгондуктан катуу эле өрүш керек, өзү объем өзү эле чыгып калат да. Жана биз бул жагын биринчи асты жагынан эле алдык, үстүнөн кошпой эле. Эми кийинкисин наоборот, үстүнөн алабыз. Бул макушка жагына объем керек, сөзсүз түрдө. Буга үстү кошулган жагынан бошураак өрөбүз. Мына экинчи жагы өрүлбөй эле бир жагынан эле кошулуп кете берет, бир капталынан эле. Бул эми чач өрүм креативныйраак көрүнүш үчүн бир капталынан чачтын аягын бир капталынан бүтүрөбүз. Бул чач суюк да, ошон үчүн кичине коюураак көрүнүш үчүн мындай бир аз өрүлгөндөрүн бошотобуз. Мына бул кыска чачка дагы өрүп бүттүк. Бул чач жасалгосу менен жумушка да барсаңар болот, мындай көчөдө прогулкада жүрсөңөр деле болот. Кийинки лентанын жардамы менен өрүлүүчү өрүм сары чачтуу айымдарга жарашыктуу. Ал үчүн чачты экиге бөлүп алуу керек. Биринчи жагын бөлүп алабыз да, баш жагын бул жагына лента байланат.
лента көрүнүш үчүн ошонун астына байланат. Бекен байлаш керек, аны чыгып кетпедей. Биринчи алган жакты кайра алабыз. Кадимки эле үч өргөндө өрөбүз. Төртүнчүсү лента болот. Жанагындай эле кылып чекесинен алып кете беребиз, кошуп. Өрүп атканда катуу эле болгону жакшы. Дегенде аз кайра чыгарабыз бүткөндөн кийин. Муну тартып чыгарабыз. Бул кооздук үчүн, объем үчүн. Мынтип чыгарганда лента жакшы көрүнөт бул жерде. Бул чачтын өрүлгөнү эң жөнөкөй жана эң кооз көрүнөт. Uzun kara çaç eкен. Буга биз күнүмдүк эле үйдө жүргөнгө мындай эле обычный эле чач өрөбүз. Оңой эле. Муну капталынан баштайбыз. Беркилердин өзгөчөлүгү бул змейка деп аталат да. Көбүнчө бул змейканы бизде кыргыздарда буудай деп да аташат. Мына бул аягына да жеттик. Беркилердей кылып бүткөндө эме кылбай, токтотуп койбой, мына аягына чейин чач uzun калың болгондуктан мына аягына чейин өрсөк кооз чыгат. Учу аябай ичке көрүнбөш үчүн муну учун бираз начостоп коебуз для пышности. Дагы ушул эле өрүлгөндөр боюнча фантазияңарды включать этип түрлөрүн жасай берсеңер болот.